Азаматсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Биз азыр силер менен кыргыз тили сабагын өтөбүз. Эмесе балдар, сабакты баштаардан мурда биз алтын эрежени кабыл алып алалы. Сабакка активдүү катышабыз. Убакытты туура пайдаланабыз. Тапшырмаларды так аткарабыз. Мына ушул эрежени биз сабактын акырына чейин сактайбыз. Балдар, маанайыбыз жакшыбы? Эмесе баарыбыз көңүлүбүздү көтөрүп, бир жылмайып алалы. Молодец, отур. Акырыңла, кутурба, Арсен. Эмне кутуруп атасың? Чык доскага. Алдыгы эсептерди чыгар. Эң жакшы балдар. Эмесе маанайыбызды көтөрүп алуу менен биз сабагыбызды баштайбыз. Балдар, биз мурунку өткөн сабакта кайсы теманы өттүк эле? Туура, жай сүйлөм. Эмесе балдар, биз кайсы текст менен тааныштык эле? Эсибизде барбы? Туура айттыңар балдар. Биз силер менен акыра менен коделек деген текстти өткөнбүз, балдар. Эмесе балдар, эсиңерде барбы? Каармандар, окуя болгон жер, окуя болгон мезгил жана окуя кандайча болуп өткөнү. Туура айттыңар балдар. Демек каармандар акыра менен коделек, окуя болгон жер чөлдө, ал эми окуя болгон мезгил жай мезгили. Ал эми окуя болсо, коделектин акырага болгон мамилеси жана ал экөөнүн достугу болчу. Эң жакшы балдар, азаматсыңар. Эмесе бүгүнкү сабагыбыздын темасы суроолуу сүйлөм. Ал эми сабактын максаты балдар. Сүйлөмдүн түрлөрү, суроолуу сүйлөм тууралуу түшүнөсүңөр. Сүрөткө карап, өз алдыңарча сүйлөмдөрдү түзүп, суроолуу сүйлөмдөрдү айырмалай билесиңер. Ошондой эле текстти түшүнүү менен бири-бириңе туура мамиле жасап, сыйлоого тарбияланасыңар. Балдар, сабактын максаты силерге түшүнүктүү болдубу? Эмесе балдар, кунт коюп, жаңы темабызды түшүнүп алалы. Сүйлөмдөр айтылыш максатына карай үчкө бөлүнөт. Жай сүйлөм, суроолуу сүйлөм, илептүү сүйлөм болуп. Биз азыр ушулардын ичинен суроолуу сүйлөм боюнча кененирээк түшүндүрүп берейин. Бир нерсени сурап билүү максатында айтылган сүйлөм суроолуу сүйлөм деп аталат. Мындай сүйлөмдүн аягына суроо белгиси коюлат. Мисалы, сен кимдин кызы болосуң? Мынакей балдар. Силерге түшүнүктүү болдубу? Демек, биздин суроолуу сүйлөм суроо иретинде түзүлөт. Жана акырына суроо белгиси коюлат экендигин эсибизден чыгарбашыбыз керек. Эң жакшы балдар. Эмесе балдар, силер менен чогуу биринчи көнүгүүнү аткарабыз. Мында биз тексттин мазмуну боюнча суроолорду түзүп, суроо жооп оюнун уюштурабыз. Кана балдар, суроо берүүгө баарыбыз даярданабыз. Азаматсыңар, анда биз суроолорду чогуу окуйбуз. Чөл деп эмнени айтабыз? Акыра кандай жаныбар? Коделек эмнеге ойлонуп калды? Акыра коделекке жардам бердиби? Эң жакшы суроо жооп оюну болду балдар. Эмесе, кийинки көнүгүүгө өтөбүз. Мында биз тексттен суроолуу сүйлөмдөрдү таап, туура жана сулуу кылып көчүрүп жазабыз. Азаматсыңар балдар,
баардык сүйлөмдөрдү таза сулуу кылып жазып алган болсок, анда бир аз тыныгып эс алдыруу көнүгүүсүн жасап алалы. Колдорубуз жазуучу 1, 2, 3. Буттарыбыз басуучу 1, 2, 3. Баштарыбыз акылман 1, 2, 3. Белибизде күч кубат 1, 2, 3. Отурабыз, тынабыз 1, 2, 3. Мугалимди угабыз 1, 2, 3. Азаматсыңар балдар, бир аз сергип тыныгып алдыкпы? Анда эмесе, сабагыбызды андан ары улайбыз. Кийинки тапшырмабыз сөздөн сөз жаратып, аларды катыштырып, сүйлөмдөрдү түзөбүз. Сөздөр: ката, ата, ачык, ат, така, кылыч, тал. Сүйлөмдөр: Айбек мисал чыгарууда ката кетирди. Атаңдын аты ким? Айгүл көңүлү ачык кыз. Сен ат минип жайлоого чыккансыңбы? Зергер атка така жасады. Тил кылычтан өткүр. Балам талды бутадыңбы? Азаматсыңар балдар, сүйлөмдөрдү ирети менен көчүрүп алдыкпы? Эмесе, топ менен суроолуу сүйлөмдөрдөн мисал жазып, класстер түзөбүз. Балдар, класстер түзүү силерге кыйынчылыкка турган жокпу? Эмесе балдар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Үйгө тапшырма: сүрөттөр боюнча жай жана суроолуу сүйлөмдөрдү түзүп келебиз. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Сак саламатта калгыла.